Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алиарбек Абджалиев качып кетиптир. Кече жакында мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун мыйзамсыз баюуга шектелип жаткан кудасы Алиарбек Абджалиев өлкөдөн чыгып кеткени боюнча маалымат келди. Угушубузга караганда Турцияга кетип, андан ары Дубайга кетиши мүмкүн. Аны качырбай кармоого бийликтин күчү жеткен жокпу деген суроо туулат. Кылмышка шектелип жаткандан кийин чек ара постторуна чектөө коюлбаганы күмөн туудурат. Же атайын эле качып кетсин деген белги болгонбу? Баса эми анын ысык көлдө 4 адамдын өлүмүнө себеп болгон баласынын кылмыш иши кайрадан иликтенип камакка алынышы керек. Булак Опер Кейже. Дастан Бекешев. Алиарбек Абджалиев Кыргызстандан чыгып кеткен. Жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абджалиев учурда Кыргызстанда эмес, деди депутат Дастан Бекешев. Бул тууралуу бүгүн 3 мартта Конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоору каралган парламенттик жыйында айтылды. Анын айтымында документке айрым депутаттар 2 жолу кол койгон. Максат Сабиров мандатын тапшырган, Алмазбек Акматов көз жумду. Алиарбек Абджалиев азыр Кыргызстанда эмес. Шаршенбек Абдикеримов жок, Кубанычбек Жумалиев абакта. Мүмкүн ошол жактан кол койгон, деди депутат. Ал эми төрага Талант Мамытов хронология алмашып жатканын айтып жооп берди. Конституция демилгелегенде бул депутаттар биздин арабызда болчу, деди төрага. Депутат Алиарбек Абджалиевке карата мыйзамсыз баюу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иштери башталганы жарыяланган. Булак Назар Ньюс Кейже. Бишкек шаардык соту Камчы Көлбаевдин колунда жашы жете элек балдары бар. Камактан чыгарылган Крым Төбөл Камчы Көлбаевди Бишкек шаардык соту эмне себептен эркиндикке чыкканы боюнча маалымат таратты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактардын бирине Бишкек шаардык сотунун маалымат кызматы билдирген. Камчы Көлбаевдин туруктуу жашаган жери жана колунда жашы жете элек балдары бар. Ошондой эле сотко шектүүнүн тергөөдөн жашырчу же тергөө ишине тоскоолдук кылуу ниетин көрсөткөн далилдер келтирилген эмес, деп билдирди маалымат кызматынан. Камчы Көлбаев кечээ 2 мартта Бишкек шаардык соту тарабынан эркиндикке чыккан. Булак Назар Ньюс Кейже. Марттан тарта шаардагы көчө шыпырган тазалыкчылардын айлыгы көтөрүлмөй болду. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата тазалык ишканасында иштеген аялдарга сыйакы бериле турганы маалым болду. Март айынан тарта Бишкектеги көчө шыпыргандардын айлыгы 40%га чейин жогорулайт. Бул тууралуу тазалык ишканасынын маалымат катчысы Жибек Каракеева Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында ай сайын өзгөчөлөнүп ишин сапаттуу жана убагында аткарган жумушчуларга оклаттын 30%на барабар болгон сыйакы да берилип турат. Айлык маянаны жогорулатуу жана кызматкерлерге сыйакы берүү демилгеси мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов, вице-мэр Жамалбек Ырсалиев жана тазалык ишканасынын жетекчиси Рысбек Сарпашевдин колдоосу менен ишке аша турганы кошумчаланды. Булак Чындык Кейже.